Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Студияда Бурмагүл Чабдарова, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү биздин студиянын мейманы менен тааныштырып кетейин. Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Момоконов Турдубек Аргынбекович биздин студияда. Белгилүү болгондой, Турдубек Аргынбекович бүгүнкү күндө ушул республикада 12 жылдык билим берүү системасына өтүү боюнча коомчулукта ар кандай пикирлер, айрым учурда түшүнбөстүктөрү пайда болуп жатат. Бүгүн биз сизди ушул багытта маалымат алуу үчүн студияга чакырдык. Алгач айтсаңыз, жаңылбасак, 12 жылдык билим берүү системасы боюнча алгачкы аракеттер бул 2022 жылдан бери башталып, бүгүнкү күнгө чейин баягы алгачкы даярдыктар орун алып келди. Бүгүнкү күндө дегеле ушул 12 жылдык билим берүү системасына өтүүдөгү башкы максат эмнеде болуп жатат? Албетте, эл аралык билим берүү системасында калыптанып калган бүгүнкү биздин өлкөдөгү бул системага өтүүдөгү башкы максат. Саламатсыздарбы? Мен биринчиден ушул 12 жылдык билим берүү системасына өтүүгө чейинки ушул билим берүүнүн максаты, мазмунуна токтолуп алсам да, түшүнүктүү болуш үчүн бардык жалпы элге. Билим берүү системасы бул мектеп деген эмне? Окуу программасын ишке ашыруунун негизги максаты, мазмуну эмнеден турат? Мектеп бул окуу программасын ишке ашыруунун негизги максаты балдар мектептен алган билимин турмушта пайдаланып жашаш керек. Демек, бала мектептен окуш керек, билим алыш керек, ал эми коомдук турмушка тоскоолдуксуз аралашып кеткен инсан калыптаныш керек. Башкача айтканда, негизги мектептин максаты тамга таанытып, окуганды гана үйрөтпөстөн, баланы коомдук турмушка тоскоолдуксуз аралашып кете турган инсанды калыптандырып тарбиялоо. Билим берүүнүн негизги мазмунун карап көрсөк, биз азыр башкача айтканда балдар мектепте окуйт, бирок көпчүлүк учурда ошол алган билимин турмушта пайдалана алышпайт. Мына мектептин ачылышынын негизги тарыхы дагы ошол байыркы Грецияда ачылганда мектепте жаатканды, найза сайганды, кылыч чапканды үйрөткөн. Эмне себептен? Себеби деген ошол кездеги турмуштун талабы ошол болгон. Башкача айтканда, балам, сен найза сайганды, кылыч чапканды, жаатканды билбесең, коомдук турмушта кыйналасың деген түшүнүктү берет. Ал эми биздики азыркы коомдук турмушта IT технология, цифровизация, электроника, жасалма интеллект, бирок балдар ошол жөнүндө маалыматты мектептен алып калыш керек. Башкача айтканда, негизги максат коомдук турмуштагы өзгөрүүлөр бала үчүн жат көрүнүш болбош керек. Демек, билим берүүнүн мазмунун өзгөрткөнгө, мазмундук жактан өзгөрткөнгө учур келди дегенди түшүндүрөт биринчиден. Экинчиден, дүйнөлүк стандарттын талабы. Бардык нерсенин өзүнүн стандарты болот. Бул курулуштун да стандарты болот, башка нерсенин да стандарты болот. Дал ошондой эле билим берүүнүн дүйнөлүк стандарты бар. Билим берүүнүн дүйнөлүк стандарты бул стандартка ылайык келтириш үчүн 12 жылдык билим берүү системасын өтүүнүн себеби дагы негизги ошодо. Анткени дүйнөнүн 150ден ашык өлкөсү 12 жылдык билим берүү системасында окушат да. Бул өзгөрүүлөр мына өзүңүздөр билгендей, жылдын башында эле биздин Августовский конференциянын башталышында эле темабыз ушул болду. Билим берүүгө 100 жыл, билим берүүдөгү трансформация жана жаңы горизонттор. Эмне үчүн муну чечмелеп кетсек, эмне үчүн билим берүүдөгү трансформация? Трансформация түшүнүгү эмнени түшүндүрөт? Трансформация бул жаңылануу, жаңылоо дегенди түшүндүрөт. Демек, биздин министрлик дагы баягы реформа дегенден алыс, бирок билим берүүдөгү мазмундук жаңылоону киргизүү талабы турат азыркы мезгилде. Ошондуктан 12 жылдык билим берүү системасына өтүү алдында турабыз. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өкмөттүн атайын токтому чыкты. Билим берүүдө 12 жылдык билим берүү системасына өткөрүү жөнүндө. Эми бул билим берүүдүн 12 жылдык системасына кантип өтөбүз? Бизде мына элде коомчулукта көп суроолор бар, түшүнбөстүктөр бар. Биз муну баягы 0 классты 1 класс
11 классты 12 класс деп атап коюудан эле турбайт бул нерсе. Биз билим берүү системасын 12 жылдык билим берүү системасын өтүү бул поэтапно өтөт да. 1 жыл аралыгында эле өтүп кетүү эмес, этаптар менен 12 жылдык билим берүү системасына өткөнү турабыз. Быйылкы окуу жылы бул анализдөө мезгили болду. Башкача айтканда биздин даярдыктар мына билим берүү министрлигинин тапшырмасы менен райондук шаардык билим берүү бөлүмүндө жана ар бир мектепте анализ жүргүзүлдү. Эгерде биз билим берүү система 12 жылдык системага өткөнгө даярдыктар канча окуучуну кабыл алабыз, биздин мектептеги шарт, мектептин инфраструктурасы анализденди, ошого даярбызбы дегендей. Азыр биз ошон үчүн 5,5 жаштагылар. Эмне үчүн 5,5 жаштагылар деп атабыз? 5,5 жаштагылар келерки окуу жылында булар 1 класска бара турган балдар. 5,5-6 жаштагы балдардын санын алдык. Башкача айтканда мына жаңы окуу жылында келе жаткан 2025-26 окуу жылында 1 класска кабыл алууда. 2018 жылкы балдар 2 класска, ал эми 2019 жылкы балдар 1 класска кабыл алынат. Бул мындайча айтканда азыркы бала бакчаларда жана мектептерде даярдоо классында, башкача айтканда биздин азыр ата-энелердин тили менен айтканда 0 класста окуп жаткан балдар булар 2 класска барат. Ал эми 6 жаштагы балдар 1 класска кабыл алынат. Поэтапно деп атканым 2025-26 окуу жылында ушул 18-19 жашта баштар 1 жана 2 класска кабыл алынат дагы, 3 класстар 5 класска аттайт. Ал эми 6 класстар 8 класска аттайт да. Ошо менен ушул келе аткан окуу жылында бул процесс ушу менен токтойт. Бардык класстар аттабайт. Турдубек Аргынбекович, жогоруда да белгилеп кеттиңиз, биз 12 жылдык окутуу системасына даярбызбы деген суроо бул коомчулуктун дагы түрдүү пикирин жаратып жатат да. Бүгүнкү күндө мына жогоруда да айттыңыз, акырындап биз бардыгын анализдеп алдык депчи. Даярбызбы биз бүгүнкү күндө ушу билим берүү системасы 12 жылдык окутуу системасына өтүүгө даярбы? Өтүүгө даяр бардык мектептер, инфраструктуралык дагы жана мугалимдер дагы, мына убакыт бар дагы. Мына азыр STEM предметинин мугалимдери толук 100% окутуудан өттү, окутулуп бүттү. Дагы мугалимдер окутулат. Ал эми мен дагы бир жолу сөзүмдү кайталайм. Бул билим берүү 12 жылдык системасын өтүүдө билим берүүнүн мазмундук жактан жаңыланат. Башкача айтканда мына биз айтып эле жүрбөйлү, балдар мына азыркы системаны карап көрсөк, балдар окуйт, бирок окуганын айтып бере албайт. Сөзүңүзгө аралчы Турдубек Аргынбекович, ошону айтып жатабыз да, биз эгерде 12 жылдык окутуу системасына, билим берүү системасына өткөн учурда окутуунун мазмуну, билим берүүнүн ыкмалары өзгөрөт деп атабыз да. Ушуну бир чечмелеп кетсеңиз. Мазмундук жактан өзгөрөт дегенибиз мындай да, биз азыр мына азыркы окутуп аткан системабызды айтып көрөлү. Мен жогоруда сөзүмдүн башында да атайын ушул сөздөн баштап кеткеним ошон үчүн да. Биз балдарды окутуп жана тарбиялоодо, мына биз август кеңешмесинде дагы мугалимдерди өзүбүздүн министрлик жүргүзүп жаткан саясаттын негизинде мугалимдерге баланы окутуп жана тарбиялоодо, алардын билимин баалоодогу натыйжасында негизги кайсыл компоненттерге көңүл буруш керек экенин сунуштарды бердик. Биз азыр мына көбүнчө өзүңүз билесиз, башталгыч класстарда баланын биз блогко чейин окуу техникасына көңүл буруп келгенбиз. Бала окуйт, бирок окуганын айтып бере албайт. Биз ошон үчүн мазмундук жактан өзгөрүүдө азыр айтып атабыз, балдардын билиминин натыйжасын баалоодо баланын функционалдык сабаттуулугуна көңүл буруу. Баланын логикалык ой жүгүртүүсүнө көңүл буруу. Баланын окуу жана түшүнүүсүнө көңүл буруу. Баланын окуу жана аны пайдалана билүүсүнө көңүл бурулат. Негизги максат ушуда жатат да. Анткени биз мына караштырып көрдүк, мына өзүңүздөр билесиздер, PISA эралар сынагында дагы же болбосо биз айтып жүргөн предметтик олимпиадада деле
мына ОРТда деле баланын билиминин натыйжасын баалоодо ушул нерселерге көңүл бурулат. Демек, биз ушундай жыйынтыкка келип атабыз, дүйнөлүк стандарттын талабы ошол. Баланын билиминин натыйжасын баалоодо ушул компоненттерге көңүл буруу. Бул биринчиси. Экинчиси, демек, бала жаттамак эле нерсе эмес, аны пайдалана билиш керек. Бала окуш керек, аны пайдалана билиш керек. Бала окуш керек, аны түшүнө билиш керек. Экинчи талап, биз мына билим берүү 12 жылдык системага өткөндөн кийин, мына азыркы билим берүү системасында деле мектеп негизги 3 звенодон турат. Бул башталгыч билим берүү жана орто жалпы билим берүү жана негизги жалпы билим берүү. Биз 12 жылдык билим берүү системасын өткөндө деле мына ушул 3 звенодон турат. Бирок 9-чу, 10-чу, 11-чи, 12-чи класстар бул кесипке багыт берүү болуп эсептелет. Мына өзүңүз билесиздер, азыр мектепте бардык эле көпчүлүк эле 11-чи класстан мурун мектептерде А, Б, В, Г, Д класс болуп келсе, 9-чу класстан кийин балдардын саны азаят. Бүт мектепте эле ошондой. Себеп дегенде алар кесиптик колледждерге тапшырып кетип атат. Демек, бул системага өткөндөн кийин 10-чу, 11-чи, 12-чи класстын окуучуларына өзүнүн жөндөм шыгына жараша кесипке багыт берүүчү сабактар өтүлөт дагы. Ошол алган аттестаты менен кошо сертификат алып чыгышат да. Кечиресиз, ошондо келечекте биздин баягы 10-чу, 11-чи, 12-чи класстар өздөрү баягы предметтик тандоо укугуна ээ болобу? Предметти тандоо укугуна эмес, кесипти тандоо укугуна ээ болот. Алардын жөндөм талантына жараша, мисалы айрымдары парикмахер болгусу келет, же болбосо официантка болгусу келет. Мына ошон үчүн кошумча дагы сертификат алып бүтүшөт да. Өзгөчөлүгү дагы ушуда жатат. Кесипке багыт берүү. Экинчиси, ата-энелердин көпчүлүгү чоочуркап жатканы, баягы өздөрү тынчсызданып жатканы буда жатат да. Бала 12 жыл окуса, демек алар азыркы система менен эсептеп атат да. Бала 12 жыл, 11-чи классты араң бүтүшүп атат, анан 12 жыл деген бул көп деген түйшөлтүп атпайбы. Баланын курактык жагы өзгөрбөйт. Башкача айтканда, азыр эле бала 17 жаштан мектепти, 17-18 жаштан мектепти бүтүп атса, 12-чи класска өткөндө деле ошол куракта бүтөт. Жөн гана бизде азыр ачык эле айтышыбыз керек, баягы кайталануу болуп атпайбы? Биз даярдоо классы деп ачып атабыз. Даярдоо классында бала эмне болот? Мына 12 жылдык билим берүү системасын өткөндө деле социалдаштыруу. Баланын негизги даярдоо классына же 1-чи класска барганда деле негизги максат социалдаштыруу, баланын баягы көпчүлүк аралашуу көндүмдөрүн калыптандыруу, жоопкерчилик калыптандыруу деген көндүмдөрдөн турат да. Ошол нолевой класс деген гана 1-чи класс болуп аталат. 1-чи класска бардыгы болуп эсептелет. Ошол 1-чи класста негизги максаты эле сабактар оюн түрүндө өткөзүлүп, баягы мектепке адаптациялык мезгил болот. Адаптация, көпчүлүк аралашуу, көндүмдөрүн калыптандыруу. Анан 2-чи класс, 3-чү класс деп кете берет, ошентип 12-чи класска чейин барат. Эч кандай возрастной категориясы өзгөрбөйт. Биз 3 этаптан өтүп отуруп, класс секирип отуруп, 12 жылдык билим берүү системасына полноценный бүтүрүүчүсү бул 2038 жылдарга орто калат да. Мына келаткан жылы мен айтып өттүм сөзүмдө, 3-чү класстар 5-чи класска, ал эми 6-чы класстар 8-чи класска секирет. Эмдиги жылкы окуу жылында кайра эле ошол 3-чү класстар 5-чи класска, 5-чи класстар 8-чи класска, ал эми 9-чу класстар 11-чи класска секирет да. Бүгүнкү күндө ошол жогоруда айтып аткан билим берүү системасы баягы өзгөрүүгө, жаңыланууга, мындай бир заман талабына, дүйнөлүк стандартка ылайыкташып, мындай бир реформалык кадамдарга барыш керек деп баягы коңгуроо кагып жатпайсызбы? Ошол эле учурда биздин баягы билим берүүнүн сапаты албетте мындай бир тынчсызданууну да жаратпай койгон жок. Көпчүлүк коомчулуктун ар түрдүү сын пикирлерине ээ болуп, мектептердин дарегине айтылган сын пикирлер
баягы коомчулуктун тынчын алып келет да. Ошол эле мезгилде ушул 12 жылдык билим берүү системасына өтүү менен биз билим берүүнүн кандайдыр бир деңгээлде сапатын чыңдоого багыт алабызбы? Биринчи негизги максат ошол билим берүүдөгү сапатын жакшыртуу, сапатын көтөрүү. Дагы бир жолу айтам, биз каалабайбызбы, замандын талабы болуп атат. Албетте адамдар бир кандайдыр бир зона комфортадан чыккызы келбейт да, бир көнүп калган методика менен, көнүп калган баягы турмуштук нерсе менен ошодон чыккызы келбей эле жүрө берет. Негизги максат бул жасаш кыйын. Бул дагы бир жолу айтам, замандын талабы ушу калып барып атат. Биздин министрликтин дагы баягы толук кандуу киришип, ушул 12 жылдыкка өтүү зарыл экенин министрибиз баш болуп далилдеп берип, мунун результатын бул 1 жылда 2 жылда эмес, 10 жылдан кийин бардык элге эле көзгө көрүнөт деп ойлойм да. Анткени биз замандын талабынан артта калбашыбыз керек. Биз ордубуздан турган менен заман өнүгүп атат, заман өзгөрүп атат. Биз ошон үчүн замандын талабына шайкеш келтириш керек билим берүү системасынын өзүн. Замандын талабына дагы дүйнөлүк стандартка дагы. Турдубек мырза, өзүңүз билесиз, бүгүнкү күндө биздин баягы билим берүүнүн сапаты төмөндөп кетти дегенибиз менен мыкты улан кыздарыбыз чет өлкөлөрдө билим алууга аракет кылып билим алып да жатышат да. Ал эми чет өлкөлөрдө билим алууда бул бирден бир талап, бул 12 жылдык билим берүү системасы. Ушул жагдайдан алганда көз карашыңыз кандай? Туура айтасыз. Ошол чет өлкөдө эмгектенип, чет өлкөдө окуп, жана чет өлкөдө изилденип, иштеп жаткан адамдар биринчи очередь ошон үчүн могул 12 жылдык билим берүү системасын колдоп атат. Себеп дегенде алар көргөн. Мына буга чейин айтылып келген, дагы бир жолу айталайм, дүйнөдө 150ден ашык мамлекетте 12 жылдык билим берүү системасы. Бизде 11 жылдыкты дүйнөнүн көп өлкөлөрү кабыл албайт. Мына чет өлкөгө окууга тапшырганда дагы ошон үчүн чет өлкөгө окууга тапшырганда алар 1 жыл ошол жерде падкурста окуп калышкан да. 1 жыл падкурста окуп, анан жогорку окуу жайга тапшырышып жатат. Андыктан бул дагы бир улан кыздарыбызга берилген мүмкүнчүлүк болуп эсептелет. Улан кыздарга эл айтышы мүмкүн, ар бир эле бүтүрүүчү чет өлкөгө тапшырбайт деп. Бирок көпчүлүк учурларда чет өлкөгө тапшыргандардын саны көп. Жылына мына акыркы жылдары көп болуп атат. Ошол эле Кореяга тапшырып, Кытайда окугандар көп. Мына ошон үчүн аларга дагы бир мүмкүнчүлүк болуп эсептелет. Экинчиден, мазмундук жагы деп айтып атканым, мындай да, балдарды бизде азыр окутууда биз кандайдыр бир ачык эле айтыш керек, союздан калган методикалар менен балдарды окутуп тарбиялап келдик да, ачык эле айткандачы. Үй тапшырмасын берүү, аны сурап, аны баалоо. Мына 12 жылдык билим берүү системасын өткөндө дагы 3-класска чейин балдарда баа коюу системасы болбойт. Жөн гана аларды шыктандыруу, кызыктыруу, билимге тартуу. Анткени бул баалоонун өзү дагы, эски система менен баалоонун өзү дагы баланын сабакка болгон кызыгуусун мындай төмөндөтүп коюшу мүмкүн да. Биз бөлөбүз да, отличник, двоечник, троечник. Бала мектепке барбай жатып двоечник айланып калышы мүмкүн да. Анткени муну балдар азыртадан, баягы биз коомчулукта айтып калабыз го, баягы балдар жок деп. Азыр балдар дагы бир заман талабына ылайык өсүп өнүгүп жатышат да. Муну балдар өздөрү да сезет да. Муну сиз баягы мугалим катары байкасаңыз керек. Балдар азыр жаңы баягы замандын талабына ылайык заманбап техникалар менен колдонуп өтүүдө балдар ушул нерселерге көп кызыгат. Мына бекеринен айтылган жок, биз жанагы STEM предметтери деп бекер айткан жокпуз. STEM предметтери бул химия, биология, математика предметтери. Мына STEM түшүнүгүнүн киргизилиши деле ошол. Дүйнөдө бир гана билим берүү системасында трансформация болуп жаткан жок. Дүйнөдө кесиптерде да трансформация болуп атат. Башкача айтканда, дүйнөдө техникалык каражаттардын өсүп өнүгүшү менен анча-мынча кесиптерге болгон муктаждык жоюлуп кетип атат да. Ошон үчүн баягы
STEM түшүнүгү калыптанганда, башкача айтканда дүйнөлүк канчалык дүйнө өнүгүп өссө дагы бул STEM предметтери кереги тиет. STEM деген бул англисчеден алынган, бул баягы гуманитардык илимдер, технология, инженерия жана математика дегенди түшүндүрөт да. Башкача айтканда мектептердеги ушул химия, биология, математика предметник мугалимдерин биринчи кезекте окутуунун негизги максаты ушул. Жана өзүңүздөр билгендей, ошол предметниктерге жакын арада бардыгына ноутбуктар берилет. Бардыгына таркатылат. Азыр мына Ысык көл областы толук таркатылып бүттү. Эми кезекте калган областтарга, анын ичинде биздин мугалимдерге да таркатылат. Мугалимдер ушул ноутбукту колдонуу менен сабак өтөт. Ноутбукта мугалимге керектүү сабактын керектүү материалдары, мына санарип кампа деп атабыз, баягы билим берүүдүн да санариптештирүү бардыгы ошол ноутбукта камтылган болот. Биз ошондо башкача айтканда мугалим каалайбы, каалабайбы өз билимин өркүндөтүүнүн үстүндө иштеп калат. Башкача айтканда биз азыр мына биз айтып атпайлыбы, азыр талап ошондой болуп атат. Мугалим өз билимин өркүндөтсүн десе, химик химиясын, тарыхчы тарыхын окуй берүү деген сөз эмес. Замандын талабына ылайык мугалим жаңы технологиялык каражаттарды өздөштүрүп, аны балдарга сабак өтүүдө колдонуш керек. Турдубек Аргынбекович, мына жогоруда да айтты, коомчулукта түрдүү пикирлер бар депчи. 12 жылдык окутуу системасына өтүүдөгү ата-энелерге маалымат жеткирүү, ата-энелерге ушул системанын артыкчылыктарын жеткирүү боюнча иш алып барып жатасыздарбы? Аябай жакшы суроо болду. Бул биз жыл башында эле 12 жылдык билим берүү системасын өтүүгө даярдыктар боюнча атайын иш план түзүлгөн. Биздин Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмүндө иш план түзүлгөн. Иш план негизинде биз окуу жылы башталганда эле август кеңешмесинин негизги темасы кылып ушуну алганбыз. Мугалимдерге ошол мезгилден түшүндүрүп башталган. Жылдык план негизинде биз ушул убакка чейин 4 жолу баягы ушул система атайын алтын казык деген программа кабыл алынган билим берүү министрлиги тарабынан. 12 жылдык билим берүү системага өтүү боюнча алтын казык программасы. Башкача айтканда 12 жылдык билим берүү системасы ушул алтын казык программасынын алкагында гана жүргүзүлөт. Бардык ушул программада камтылган. Ошол программа менен бардык мугалимдерди тааныштырып, 2 жолу директорлордун семинарын өткөрдүк, жана завуштардын семинарын өткөрүп, алтын казык программасын талкууладык. Андан тышкары биз түз эфирлерге чыгып турабыз. Өзүбүздүн Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмүнүн атайын Facebook'та баракчабыз бар. Ошол баракчада мен 2 жолу түз эфирге чыктым. Ата-энелердин суроолоруна жооп бердик. Жана мектептеги ата-энелер жыйынында биз ушул боюнча кенен маалымат слайд түрүндө даярдап, азыр бизге билим берүү министрлиги тарабынан дагы даяр роликтер, даяр слайдтар келип атат. Биз ошону таратып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Анткени эмне үчүн? Себеп дегенде ата-эне түшүнбөй калса, билим берүү ошол 12 жылдыкка өтүү боюнча жаштык курактарын түшүнбөй калса, анткени мына 2018-19 жылкы балдар, башкача айтканда даярдоо классындагы балдар быйыл даярдыктан өтпөй калса, ал келерки окуу жылында 2 класска барат. Ата-эне маалыматы жок болсо, ал даярдыктан өткөрбөй эле жете эле болуп мектепке барышы мүмкүн да. Мүмкүн. Күнөө ата-энеде эмес болуп калат, башкача айткандачы. Маалыматты жеткирбеген бизде болуп калат. Ошон үчүн кенен маалыматты бардыкка жеткирип жатабыз. Азыркы күндө дагы мына жакын арада билим берүү министрлигинен дагы тапшырма келди. 12 жылдыкка өтүү боюнча, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча 2 айлык жарыяланды. 2 айлыктын алкагында биз дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Бардык адамдарга маалыматты колдон келишинче жеткиребиз. Биз азыр мектеп директорлоруна да тапшырма бердик. Атайын WhatsApp группаларды ачуу боюнча. Ошол группалар аркылуу тургундарга жана роликтер аркылуу, кайрылуулар аркылуу маалыматты кенен жеткиргенге аракет кылабыз. Турдубек мырза, сөзүбүздүн соңунда да мына ушул багытта айрыкча жогоруда айттыңыз, ошол ата-энелерге мындай бир
2 айлыктын алкагында мындай кенен маалыматты убагында жеткирип калуу зарылчылыгын белгилеп атасыздан. Ошол эле учурда ошол биздин райондук, шаардык мектептердин мугалимдери, баягы түздөн-түз ата-энелер менен байланышкан мугалимдердин бүгүнкү күндөгү аракеттери багытталдыбы ошол жагдайга? Багытталды. Бул мындай болуп атат. Мен сурайын дегеним, өзүңүз билесиз, ар бир класстын баягы ата-энелер WhatsApp группалары бар, баягы түздөн-түз байланыш камсыз болгондо, бүгүнкү күндө ошол мугалимдер аркылуу же болбосо ошол кызыккан ата-эне түздөн-түз барып, ошол мектептен баягы онлайн байланыш болбосо деле түздөн-түз барып маалымат алууга мүмкүнчүлүгү барбы? Мүмкүнчүлүгү бар. Биз азыр бул маалыматтарды колдонгонбуз. Биз баягы мектептердеги ата-энелердин жана бала бакчадагы ата-энелердин группаларына 12 жылдык билим берүү системасын өтүү боюнча роликтерди, слайдтарды, түшүндүрүүлөрдү бардыгын жеткиргенбиз, жөнөтүлгөн, буга чейин эле жөнөтүлгөн. Мектептердеги жана бала бакчалардагы мугалимдердин бул жөнүндө маалыматы бар. Себеп дегенде муну мен эмне үчүн айтып атам? Өзүңүз билгендей, бир убакытта кайсыл айда экени эсимден чыгып атат. Facebook'да чоң талкуу жүрүп кеткен да. 12 жылдык билим берүү системасын өтүүдө балдардын билимин 10 балдык система менен бааланат экен деген. Ошондо талкуулар жүрүп, ал жерде анча-мынча мугалимдер дагы бул туура эмес деп жазып чыгышканын көрүп, биз атайын жыйын өткөрүп түшүндүрүү жүргүзгөнбүз. Бул жалган маалымат экенин жана баалоо системасы, балдардын билимин баалоо системасы бул 12 жылдык алтын казык программасынын алкагында эмне жазылса, ошол жерде ошол гана жүргүзүлөт. Балдардын билимин 10 балдык система менен баалоо деген алтын казык программасында жок. Ошондуктан биз мугалимдерди ошол чакырып, ошол маалыматты, анткени мугалимден ата-энелер сурап калышы мүмкүн, ал мугалим деп. Ошондо мугалим ата-энелерге була толук маалымат бериш үчүн биринчи мугалимдерди түшүндүрдүк, бала бакчаларды да түшүндүрдүк. Территориядагы, шаардагы жана айылдардагы территорияда жанагы 2018-жылкы, 19-жылкы балдар бардыгы тең бала бакчадагы даярдоо класстар группаларына же мектептеги даярдоо класстарына тартылды, 100% тартылды. Бул боюнча жыл башынан бери жогоруда айткандай иштер жүргүзүлгөн. Мен азыр айтып атканым, 2 айлык деп атканым, ушул 2 ай аралыгында дагы бул иш-чараны күчөтөбүз деген мааниде айтып атам да. Турдубек мырза, ошол эле мезгилде биздин ошол мектептердин, бала бакчалардын жетишсиздиги боюнча да көйгөй бар да. Бул өз таасирин учурунда тийгизбейби? Учурунда тийгизет. Бул мындай да, биз жана сөзүмдө бекер айткан жокмун, биз мектепти, ар бир мектепти анализдеп чыктык дегенди айтып атам да. Ар бир мектепти инфраструктуралык жактан дагы, балдардын саны жагынан дагы анализдеп чыктык. Ар бир мектептин территориясында быйыл сентябрда 1-класска канча бала келет саны да бар бизде. 2-класска канча бала келет саны бар. Анткени биз баягы территориально мурункудай кылып эле кыдырып чыкты мугалимдер. Балдардын санын алды 100%. Бизде бул жерден баягы биз кыйнала турган бир жери бар. Бул шаардагы орус мектептерде маселе болуп калат да. Шаардагы орус мектептерде, бул 2-чи, 3-чү, 7-чи мектептерде. Мен айтып атам, эгерде биз жасаган анализ боюнча только территория менен келсе, маселе жаралбайт. Бирок тилекке каршы өзүңүздөр билесиздер, балдарды 1-класс жана 2-класска кабыл алууда Талас шаарындагы орус мектептерге шаардан тышкары аймактардан дагы жасалма учет жасап, жасалма дегеним мен убактылуу учетко туруп, каттоого туруп келип алган балдар бар да. Булар биздин планда жок балдар деп айтса болот да. Мына ошондой учурда кыйналып калышыбыз мүмкүн да. Территория боюнча кабыл алсак, территория бөлүнгөн микроучастоктор боюнча кабыл алсак, бизде маселелер жаралбайт. Кыргыз мектептерде Талас шаарында дагы, Талас районунда дагы кыргыз мектептерде проблема жаралбайт балдарды кабыл алууда.
Турдубек Аргынбекович, мына биз бүгүн көрсөтүүбүздө бир 12 жылдык билим берүү системасы боюнча жалпы бир маалыматты берүүгө үлгүрдүк да. Биз кийинки берүүнү ошо түз эфирде уюштурууну пландап жатабыз. Албетте мындай мүмкүнчүлүктү УТРК Талас телеканалы баягы түзүп берет деп ишендирип кете алам. Сөзүбүздүн соңунда ошол багытта биздин телекөрүүчүлөргө, ошол эле ата-энелерге айта турган кеп кеңеш сөзүңүз болсо. Урматтуу ата-энелер, баарыңыздарга биринчи кезекте суранам, балдарды биринчи класска жана экинчи класста кабыл алууда өздөрүнүн жашаган микро участоктары аркылуу гана жүргүзсө, бул биринчиден башаламандык болбойт. Мына билим берүү министрлиги дагы өтө быйыл шартты түзүп берди. Башкача айтканда, электрондук каттоону өзгөчөлөп жасап берди. Ар бир ата-эне мурункудай аныктама чогултуп, бөлөк жерден барып, аныктама алганга убаракерчиликти токтотту. Мына Мектеп.kg сайтынан эле баланын өзүнүн каттоосу азыр дайын турат. Ошол жерден эле баласы кайсы жерге катталганын көрүп койсо болот. Экинчиден, ошол жашаган аймак боюнча гана катталууга тийиш. Мына биринчи класска жана экинчи класска кабыл алууда мына бүгүндөн баштап электрондук каттоо жүргүзүлүп жатат. Электрондук каттоо аркылуу баардыгы катталса болот. Ал эми биринчи этаптан кийин вне участка деп коет, баягы участоктон тышкаркы аймактарда эгер квота толбосо, бөлөк аймактардан да кабыл алуу башталат. Бул биринчиси. Экинчиси, баардык ата-энелер ушул эгерде убагында түшүнбөй, убагында укпай калып, ушул мектепке даярдоодон өтпөй калса, подготовка к школеден өтпөй калса, мына биз жайкы учурда ошол өтпөй калгандар үчүн атайын мектепке даярдоо класстарын уюштуруп беребиз. Бул мектептерде жүргүзүлөт. Мектептерде жүргүзүлүп уюштуруп беребиз. Же ага шарттары жок болсо, ата-энелер, мына азыр бизде баягы кошумча билим берүү борборлору бар Талас шаарында. Ошол билим берүү борборлору аркылуу дагы мектепке даярдоо курстарынан өтүп, алган сертификаттын негизинде алар экинчи класска отура алат, эгер мүмкүнчүлүгү жоктур. Мүмкүнчүлүгү бар, эгер ошол убагында даярдоо классынан өтпөй калгандар болсо, анда биз жайкы учурда аларды мектепке даярдоо класстарын уюштуруп беребиз. Анткени мектепке даярдоодон өтпөй калса, 2018-жылкы болуп мектепке даярдоодон өтпөй калса, ал экинчи класска барып, бир аз кыйналып калышы мүмкүн да, бөлөк балдардан өзгөчөлөнүп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз ушул иш-чараны жүргүзөбүз, дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн 12 жылдык билим берүү системасы боюнча жүргүзүлүп жаткан аймактардагы иш аракеттерден кабар алдык. Бүгүн бизден суроолорубузга Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Момоконов Турдубек Аргынбекович жооп берди. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.